Салам урматтуу достор. Мен кайрадан силер менен ушул каналда кош келиңиздер деп айтамын. Мен Элмир Эсеналиев силер менен кызыктуу темаларды улантууга даярмын. Мага бир кызыктуу суроолор келип жатат, ошондуктан бул суроо сизге да кызык болот го дейм. Келге көрөлү. Болжол 10 жыл мурун мен эсимде рок ойногон адамдар ошолордун колунда, бетинде татуировка жасаган мүмкүн болчу. Бирок азыр болсо ар бир өспүрүмдүн колунда же бир жеринде өзгөчө бир татуировка бар. Ошондо мага популярдуу суроо: Кудайга ишенип, колума же бетиме, ар кайсы денеме татуировка жасасам болобу деген. Келгиле чогуу ушул суроого жооп таап көрөлү. Негизи консервативдүү адамдар өзүнүн коргош үчүн мындай аятка сунуш кылышат, таянышат. Мындай айтканча, Лебилердин 19:28, ал жакта мындай деген сөздөр жатат. Келге карайбыз. Өлгөн адамды эстеп жүрүш үчүн денеңерге так салбагыла. Мындай айтканча, татуировка жасабагыла дегенди түшүндүрөт. Эгер биз ушул аят менен эле токтосок, ушул аятты эле окусак, анда суроо жок. Түшүнүктүү. Татуировка жасаш мүмкүн эмес, жана кереги жок деп түшүндүрөт. Бирок биз китепти толугу менен окушубуз керек да. Эгер ушул эле аяттын андан мурунку аяттарды окусак, мындай сөздөрдү табабыз. Чачыңарды тегерете алдырбагыла, сакалыңардын учун кыркпагыла. Эгер биз бир аятты кабыл алсак, анда башка аяттарды дагы ыйык жазуудан кабыл алышыбыз керек да, чынбы? Анткени акта жазылып турат: өлгөн адамдарга бул арналган нерсе болчу. Чачыңарды кыркпагыла деген себеби сакалыңарды учун кыркпагыла. Жана ошондой эле татуировка денеңерге жасаган, ал буркандарга арналган жана өлгөн адамдарды же өлүктөргө арналган бир өзгөчө салт сыяктуу болчу. Ошондо биз эгер бул аятты окусак, анда бир аятты кабыл алып, башка аятты кабыл албай коебуз да, чынында, Ошондо баардык аяттарды жазууда жазылганды кабыл алабыз. Ошондо мындай болуп калат турбайбы? Эгер либералдуу эмес, бул консервативдүү адамдар ушул аят менен өзүнүн коргошсо, анда кичине туура эмес болуп атпайбы? Өлгөн адамдарга же буркандарга, жалган кудайга арналган нерсе турбайбы? Анда мындай суроо пайда болот: мен Кудайга ишенип, Кудай үчүн татуировка жасасам туура болобу? Кандай деп ойлойсуз? Коотурга, шашпаңыздар. Келиңиздер, либералдуу коомчулук кандай карайт экенин көрөлү. Алар болсо эски келишим же байыркы келишим, мыйзам жок, жоютулган деп айтылат, аткарылган деп айтылат. Аны сакташ кереги жок, анткени биз эски осуяттан окубадыкпы? Анан алар болсо ыйык жазууну ачып, Аян китебин ачышат экен. Аян китебинде мындай сөздөр жазылган экен. Аян 19:16. Кудайдын бутунда татуировка бар. Мен бул аятты өз сөзүм менен айттым, бирок ошондой түшүнүктүү эле болуп турат. Кудайдын бутунда, оң санжанда татуировка жазылып турат дейт. Ошондо мүмкүнбү? Эгер биз мындай карасак, биз Кудайдын уулдарыбыз. Биз эркинбиз. Кудай бизди бошоткон күнөөдөн жана өлүүдөн. Бирок Кудай эркин деген эмне гана каалаган нерсени кылуу дегенди түшүндүрбөйт да, чынында. Жаман ишти жасоо дегенди түшүндүрбөйт. Экинчисиден бул далил берилген Аян китебинде анын мааниси жок. Билесиздерби эмнеге? Анткени билгендей эле Аян китеби болсо бул символдук жана ушундай пайгамбарчылык тили менен жазылган, литературдуу тил менен эмес. Ошондой эле башка котормосун карасакчы, ошол эле аят мындай дейт: Кудайдын анын кийиминде оң сан жагында өзүнүн ысымы жазылган дейт. Бутунда эмес, кийиминде жазылган дейт. Бул башка котормосу менен караганда. Ошондой эле 1 Петр 3-бөлүм 3-4 аятында мындай сөздөр жазылат: сырткы денелүү сулуулук жана кооздук эмес, Кудайдын алдында кымбат жана баалуу деп эсептелген, жүрөктө сакталган момун жана жоош рух болсун. Силер жагымдуу болуңар келеби? Бул дүйнөгө Кудайдын жакшы кабарын тараткыңыз келеби? Өзүң кийинген кийимиң менен эмес, колуңда же бетиңде татуировка же ар кандай жазуу эмен аркылуу эмес, бирок
иштериң менен, жакшы иштериң менен жана ички дүйнөң менен жагымдуу бол бул дүйнөгө. Башка адамдар сиздерди көрүп, сиз аркылуу Кудайды көрсүн. Ошол менен жакшы кабарды таратыңыздар. Жыйынтыгында мен мындай суроо бергим келет. Сүйлөшүп көрөлү. Комментарийга жазып кетиңиздер өзүңөрдүн оюңарды. Менде татуировка азыр бар болсо, Кудай мени кабыл алабы? Же жыйындагы жакын адамдарым, же Кудайга ишенген адамдарга мени кабыл алышабы? Ушул суроолорду комментарийга жазып кетиңиздер.